Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы факт KG маалымат порталынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн мурдагы өлкө башчы, экс-президент макамына ээ болгон Сооронбай Жээнбековдун бийликтен кетиши боюнча жана өкмөт башчы болуп дайындалган, андан сырткары президенттин милдетин убактылуу аткаруучу болуп дайындалган Садыр Жапаровдун бийликке келиши боюнча Бишкек шаарынын тургундарынын көз карашын чагылдырмакчыбыз. Эгерде бизди аймактардан көрүп жаткан же башка өлкөлөрдөн көрүп жаткан көрүүчүлөрүбүз болгон болсо, сиз дагы өз пикириңизди ушул видеонун алдына калтырыңыз. Жакшы болду. Сооронбай эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Иштейт. Ошол убакта эле өз ыктыяры менен жумуштан кетишин кандай бааладыңыз сиз? Жакшы, өзүңдүн багасы менен. Кандай баалайсыз эми? Мурунку президенттин өзүнүн баягы шайлоону түз өткөрбөй койгондугу үчүн, күнөөлүү үчүн кетти деп ойлойм. Элди алдаганы үчүн. Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбековдун өз ыктыяры менен бийликтен кетишин сиз кандай бааладыңыз? Кандай баа бердиңиз? Эми туура эле, эми эл ишенбей калды да анткен. Эми мындай кишилер биз качанкы 30 жылга жер алданып жүрө беребизби? Эми алданбай ошондой бизди караган жакшы падышалар келиш керек. Туура. Кыргызстан башка өлкөлөргө караганда улам бир неме кадам жылып атат, демократия жакшы жылып атат. Жээнбековдун жаман дешке болбойт, эми анын бир кемчилиги абдан гуманный киши эле да. Мындай резкий катуу шактарга бара алчу эмес. Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбековдун өз ыктыяры менен бийликтен анысы да, анысы абдан жакшы. Анысы бул прям элчиндин хотундай болду да. Конечно, аны абдан жаргата качты. Россияда келди кетпе деди. Бердеги жанагы айта тургандар айтты, барбасаң иште калгының бийликти сен бар. Себеби аны кетсең бизди куртат деп жандагылар коркуп атыр да. Чындыгында жылыш жакшы, абдан жакшы. Мен өзүмдүн жеке көз карашым боюнча эң туура эле чечим кабыл алды. Анткени өлкөдө тынчтык болуш керек. Мындан ары да өнүгүш керек, өсүш керек дегенде. Алдыда кандай өзгөрүүлөрдү үмүт кылып атасыз? Астыда жакшы өзгөрүүлөрдү үмүт кылып атам. Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбековдун өз ыктыяры менен жумуштан кетиши боюнча сиздин көз карашыңыз кандай? Кандай баа бердиңиз? Жакшы баа бердим мен. Менин баалаганым булар эл үчүн, журт үчүн деп өздөрүнүн жандарында аяган жок. Өзүңөр көрүп турдуңар. Бу жерде атылса дагы эчтекени аяган жок. Мен муну туура көрөм. Бирок Сооронбай Жээнбеков иштеди, иштебей деп айтышка акыбыз жок. Анын жан жөкөрлөрү ошону уят кылып койду да. Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбеков өз ыктыяры менен жумуштан кетпедиби? Бийликтен. Ошону сиз кандай бааладыңыз? Мен баалаганым ал кишини аябай бааладым. Себеби тынчтык менен кетти, тынч жол менен кетти. Жашнакы болуп уруштурбайлы, чабыштырбайлы деп. Эгерде башка президент болсо, качып алып, биздин көп президенттер качып кетпедиби элдин эмесинен. Анан бул элге жаман аттуу болгон жок да. Жакшы жагы болду. Эми көрдү, обстановканы көрдү. Эл түргүп алды. Азыркы жашоону мына эки жашоого бөлүнүп калбадыбы? Бай кедейлер деп, Анан мына кедейлердин балдары окубай жатат. Жумушка окуйм десе иштебей жатат, жакшы жумуш бербей атат. Азыр мен көп жаштар менен өзүм маданиятта 50 жыл иштегем. 50 жыл иштедим, жетекчи болуп иштедим. Анан азыр мындай боорум ооруйт да. Не бир деген сонун балдар калып атат. Анан эми азыркы жетекчилер кокуйбуз, оңдойбуз, мындай деп атат. Эгерде ушул сөзүнө турса, өлкө оңолобу деп атабыз. Муну жалгыз эле бир киши баа берген жок. Мисалы мен баа бере албайм. Бу жерде жалпы эл баа берди. Эл көтөрүлдү. Туурабы? Сооронбай Жээнбеков да жаман иштеген, жакшы иштеди, бирок эл нааразы болду ал кишиге. Туурабы? Биз Садыр Жапаровду эмне болгонун билебиз, туурабы? Анын күнөөсү жок болчу. Анан жок кишини алып барып туруп камап койсун эмне деген ошондук? Өзүңөр билесиңерби? Биз кыргыз эли эмне деген элбиз? Биз кыргыз эли ээн эрки жүргөн тоонун арасында бүркүттөй отуручуп жүргөн элбиз. Bir ayda, bir günde, 2 günde bitir albaydı. Akırınlık menen bitiret. Andan görü elge sabır gerek. Bari sabırdı kılalı. Sabır tüyü saraltın deydi, durao. Anan Sadır Japarov endi akırınlık menen iştep keter. Jaş bala, durao. Biz şu Sadır'ın iştep ketişini kaalayбыз.
Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбековдун өз ыктыяры менен жумуштан кеткениңиз кандай бааладыңыз? Бул эми адамгерчилик. Бул адамгерчилик. Бул законду сыйлагандык. Туурабы? Мен ушуга абдан жакшы ыраазы болдум. Анткени мурдагы президенттердин баары качып кеткен. Бул президент болсо өз ыктыяры менен келди, жакшыраак калып өткөзүп берди. По закону дегендей да, орусча айтканда. Мына буга биз ыраазыбыз. Эми биягы иштеп кетсе эле болду бизге. Эл ансы деле өз багып атыр, туурабы балам? Эл өз багып атыр. Только бизге жакшыраак болуп туруп эле пенсиябызды биринчиден. Анан муну жанагы мүмкүнчүлүгү жетишкен балдарды кээ бир жерлерде ошолорду анан айлыкты салып көтөрүп берсе эле болду бизге. Туурабы? Садыр Жапаровка деме кылышыңар керек, жардам беришиңер керек. Силер деп жаштар үчүн деп атат. Мен жаштар менен иштейм деп атат. Силер көтөргүлө, келечегиңер силердики. Биздики эмес, алтындарым. Ошо экинчи үчүн 1 жыл, 2 жыл ошого жардам бериш керек. Мына экинчи иштей бериш керек. İştesен барлыгыбыз баягыраки Градаков айткандай, сен таза болсоң, мен таза болом. Мен таза болсоң, коом таза болот деп атат баарыбыз. Ушул экинчи балдарым ушак калдырбай, ушак айтып кийишкен да. Бийликтериң ушак айтып ийген да, эркектер эмес. Эркек эмес, эркин. Бирин жамандап, акмакчылык. Алтындар. Ошол экинчи силер билимди алгыла, окугула, чокугула, ушу өзүңөрдүн келечегиңерди түзгүлө. Мен 70ке келген кишимин, алтындар. Биздики эми жакшылык болуп кетсин деп турабыз эми, Кудай сактасын мына эмелер өзгөрүп эле жатат. Бизге эми только тынчтылык керек да. Эл журт тынч болсо. Туурабы? Ошол эле убакта Сооронбай Жээнбековдун өз ыктыяры менен бийликтен кетишини сиз кандай бааладыңыз? Эми негизи каалабайт да, анан ал киши өзү кетип калды, эмне кылабыз анан? Негизи иштеште жакшы болот эле да. Президенттин эмесин милдетин аткарып турабы? Анан эми ушундай экен жашоо, өзү кетип калды окшойт. Эме кылып эле туурабы? Эми мына 3-чү революция болду. Дагы эле мындай өзгөрүү болбой атат да. Ошол эле. Азыр келген бийликтениз кандай? Муну деле үмүт басып. эми элдер иштетпейт окшойт. Же жардам бериш керек да, депутаттар баары бир кол болупчу. Анан азыр деле көрүнүп турат го бир оюн сыяктуу эле болуп атат да. Ошол эле учурда Сооронбай Жээнбековдун өз ыктыяры менен жумуштан кеткениңиз кандай бааладыңыз? Ал туура эле болду, себеби адам өмүрүнө коркунуч келип калды да. Көпчүлүк бирин бири түшүнбөй согушуп кеткенде бул курдал күчөп кетмек да.